нефиңизди жеп, аялыңыз сизди чарчатып, чукуп аткан болсо, бул дарттан, бул проблемадан кутулуунун жападан жалгыз жолу, аялыңыз кыйнап атса, нервиңизди жеп атса, тынбай ашка сүйлөп атса, ортого ынтымак, биримдик, дагы сүйүү махабатты алып келүүнү кааласаңыз, анда сөз түрдө бир табиятка алып чыгыңыз. Аялыңыз табият менен сүйлөшсүн, табият менен эс алсын. Өзүңүз дагы жыргап калганыңызды билесиз. Эми биз керек экенбиз өмүрлүк жолдошубузга. Балдарыңызга айтат, атабызга керек экенбиз дейт. Ушуну эс алууга алып чыгыңыз, табиятка алып чыгыңыз. Ошол учурда чындап мамилеңер жылуулашып кеткен өзүңөр да билбей каласыңар. Неге? Себеби бул табиятта куштардын сайрашы бар, жаныбарлардын бакырышы бар, бул табият, жаратылыш бардыгы Аллахты зикир кылып турат да. Өзүңүз билбеген абалда билесизби, мээңиз тынч болуп калат. Неге десеңиз, бул жерде бардыгы фикир, зикир, Аллах Тааланы зикир кылып турат. Шаардын ичинде бардыгы ызы-чуу сөгүп аткан, энесин андай кылып аткан, мындай кылып аткан, светофордо уруш талаш, шаардын ызы-чуусу, ал жерде зикир таппайсың. Бул жерге келген учуруңда кадимкидей зикир, табият эс алдырып коет сизди. Жөнөкөй эле субханаллах, субханаллах деп өзүңүз эле канчалык эс алып каласыз. Табияттыкы менен кошулса, айтайын дегеним, ызы-чууну жок кылып, биримдүү үй бүлө болушуну карасаңыз, аялыңызды табиятка алып чыгыңыз.